министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызматына жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттин өкүлдөрүнө сөз берилет. Кимиңиздер сүйлөйсүздөр же анда Үсөнәлиева Бактыгүл Сартбаевна, келиңиз трибунага. Сөз сизге берилет. Рахмат. Урматтуу Конституциялык соттун судьялары жана отурумдун катышуучулары, уруксат берсеңиздер, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 9-беренесинин 2-бөлүгүнүн 3-пунктун жана 46-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-пунктун, 52-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-пунктун, конституциялыгын текшерүү жөнүндө Ашыркулов Кенжебектин жана Исраилов Данияр Эдилбековичтин Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун кайрылуусу боюнча төмөнгөлөрдү билдирмекчимин. Жогоруда аталган мыйзамдын 8-47-53 беренелерине ылайык аким, шаар мэрлери жана айыл өкмөт башчылары кызмат ордун дайындоодо бул кадрлардын муниципалдык жана региондук резервинде турган адамдардын ичинен дайындалат. Муниципалдык резервге киргизүү үчүн конкурстун өткөрүүнүн, анын түзүүнү жана иштешинин тартиби президент тарабынан аныкталган. Кыргыз Республикасынын жогоруда аталган мыйзамынын 46, 47, 52, 53 беренелеринде каралган белгиленген ченемдерди киргизүүнүн максаты шаарлардын мэрлеринин жана айыл өкмөттөрдүн башчылары кызмат ордунда дайындоо үчүн талапкерлердин сапаттуу тандоо болуп саналат. Ушул аталган эле мыйзамдын беренелерин 46-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-пунктунда жана 52-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-пунктунда ченемдер аким жана айыл өкмөт башчысынын кызмат ордунда белгилүү иш тажрыйбасы бар, аткара турган милдеттери жөнүндө түшүнүгү бар жана аны чечүү жол жобосун билген, өлкөнүн аймактын кызыкчылыгын жогору койгон, коомчулукта ишеним жараткан адамдарды алып келүү максатын көздөйт. Ал эми аким, мэр жана айыл өкмөт башчысы кызматтарына, квалификациялык талаптарына туура келип турса дагы тиешелүү шаарда же айыл аймактарда же райондо туулган адам иштөөгө болбойт деген ченем коррупциялык көрүнүштөрдүн тобокелчилигин азайтуу максатында киргизилген деп эсептейбиз. Мыйзам чыгаруучулардын көз карашы боюнча ким кайсы аймакта төрөлсө, ошол аймакта тууган туушкан, куда сөөк, дос тамырларды же үй бүлөлүк катыштары көбүрөөк болуп, кызмат абалынан пайдаланып, коррупциялык көрүнүштөргө баруусун шарттайт деген мааниде киргизилген деп эсептейбиз. Конституциянын 23-беренесинин 2-бөлүгүндө адамдын жана жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин, улуттук коопсуздуктун, коомдук тартипти, калктын саламаттыгы менен адеп ахлагын сактоо, башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо максатында Конституция жана мыйзамдар менен чектелиши мүмкүн. Ушул чектөөлөр аскерлик жана мамлекеттик башка кызматтын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен да киргизилиши мүмкүн деп белгиленген. Киргизилип жаткан чектөөлөр көрсөтүлгөн максаттарга өлчөмдөш болушу керек. Аким, мэр, айыл өкмөт башчысы райондо, шаарда, айыл аймакта жашаган бир нече жүздөгөн адамдардан тартып 1 миллион адамдарга чейин аралашып, алардын көйгөйлүү маселелерин жеринде чечет. Ал кызмат адамдары жергиликтүү элдин көз алдында байкоосунда болот. Же ал кызмат ордуна карата мыйзам менен жарандардын укуктарынын чектелишине көрсөтүлгөн максаттарга өлчөмдөш деп эсептейбиз. Бирок азыркы убакта практикада бул маселе өзгөчө чек ара тилкелеринде жетүүгө кыйын, татаал болчу айыл аймактарында кадр көйгөйлөрүн жаратып жатканын белгилей кетсек болот. Анткени ошол тоолуу аймактарда жетүүгө татаал болуп жаткан айыл аймактарында айыл өкмөт башчыларынын башка айыл өкмөттө төрөлгөн кызматтар адамдары барып иштөөгө өзүнүн мындай макулдугун беришпейт. Бул ал кызмат ордуна барышпайт да практикада. Бирок бул маселени мыйзам чегинде жөнгө салуу боюнча агенттик тарабынан бир канча иштер жасалып келатат. Ошондой эле дагы кошумча айта кетчү нерсе, кадрлардын муниципалдык резервин түзүүдө бул агенттик тарабынан жасалуучу иш, резервге киргизилип атканда, документ кабыл алынып атканда бул туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү алынат. Документ алынып атканда эч кандай
документиңиздерди биз албайбыз, бул жерде төрөлүп турсуңөр деген нерсе болбойт. Анткени бул резерв республикалык негизде түзүлөт. Ким кайсы кызмат ордуна, кайсы районго, кайсы айыл өкмөтүнө, кайсы шаарга дайындаларын бул өзү дайындалуучу орган тарабынан аныкталат. Биз тараптан, агенттик тараптан документти кабыл алып, талаптарга ылайык келет келбеси боюнча биринчи документтердин конкурсун өткөрүп, кийин компьютерлик тестирлөө, анан аңгемелешүү өткөрүп берип, этабын өткөрүп, резервти түзүп гана беребиз. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, ушул өзүнүн айыл аймагында туулган адам айыл өкмөтү боло албайт, же райондо туулган адам аким боло албайт, жана шаарда турган адам мэр боло албайт деген нерсе. Бул резервти түзүүдө бул максаты мындай болуп келген деп эсептейбиз да, эгер элге кызмат кылам десе, ушу мен патриотмун десе, бул адам жерди тандабастан ошол жерге, дайындап аткан жерге барып кызмат кылышы керек деп эсептейбиз. Мен бир гана өзүмдүн төрөлгөн жеримде айыл өкмөтү болушум керек, же ошол райондо аким болушум керек деген нерседен алыс болуш үчүн кызмат кылам патриот деген адам бул өзүнүн жерин тандабайт деп эсептейбиз. Кыскача ушул көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Суроолорго жооп берүүгө даярмын.